Салам достор, эфирде Кызык кино каналы. Бүгүн биз дүйнөнүн эң мыкты адам өлтүргүчтөрү тууралуу айтууну чечтик. Анда эмесе кинону баштадык. Кинонун баш жагында мындан 30 жыл мурда Вьетнамда Муди аттуу башкесер бир Анна аттуу кызды таап алат. Аны көрүп эле өзү менен алып кетип, ага камкор болууну чечет. Андан кийин 30 жыл өтүп, жанагы Анна менен Муди ата кыздай болуп жакшы кесиптештерге айланышат. Андан кийин адаттагыдай эле буйртма менен чоң бир мафия башчысын өлтүрүшөт. Анна Мудинин колунда профессионалдуу адам өлтүргүч болуп жетилген болчу. Ошол иштен кийин эртеси Анна атасындай болуп калган Мудинин туулган күнүнө даярданып, кечкисин болсо куттуктап барып, Мудинин жаштык кездеги сүйүп уккан ырчы тобунун колдонгон гитарасын белекке берет. Муди да жөн калбай Аннага бир китепкананы сатып алып берет. Анна китептерди жана тынч өмүр сүрүүнү жактырат болчу. Ошону менен катар бир адам тууралуу акбарат табууну тапшырат. Эртеси кийим тазалаган жерде жашыруун иштеген таанышына барып жардам сурайт. Китепканага иш жерине келгенде болсо бир киши келип китеп көрмүш болуп өзүнүн номерин калтырып таанышып кетет. Эртеси жанагы жардам сураган таанышы сураган адамы боюнча бардык акбаратты алып келет. Аны Мудиге алып келгенде болсо үйдөн анын жансыз денесин табат. Мудинин мойнуна асып жүргөн флешкасын алып эле шашылган бойдон кийим тазалаган жердеги таанышына барса, ал да өтүккө күйгүзүлгөн бойдон өлүп жатканын көрөт. Андан кийин ал иш жерине барып акчаларын, мылтыктарын камдап алып чыгып бара жатканда ага да белгисиз адамдар чабуул жасашат. Башкесер кыз аларды ары бери тез эле тынчытат да ал жерден кетип калат. Эртеси Мудинин флешкасынан бир адамдарды көрүп, жанагы акбараттардан да карап, экөөнүн байланышы бар экенин түшүнүп, Вьетнамга барат. Ал жактан мотоциклчен байкерлерге жолдон кычашып тийишип өтөт. Артынан келген байкерлер көрсө анын таанышы экен эле. Алардан бир кишини сурайт жана ал менен сүйлөшүү үчүн жардам берүүлөрүн да өтүнөт. Ошентип, ошол киши жолугуп, андан башка бир издеп жүргөн табуусу өтө кыйын болгон кишини сурайт. Кечке жооп айтуусун айтып, номерин таштап кетет. Кечке жанагы адам чалып, 1 сааттан кийин кел, сүйлөшөлү деп чакырат. Жанында адвокаты да болот. Анна келип эле сүйлөшүү башталганда, жанагы адвокат баштыгын өлтүрүп, эмне үчүн издеп жүргөн адамын издегенин, максатын сурайт. Анна эч нерсе айтпай ошол жерден качып үлгүрөт. Артынан көптөгөн адамдар түшсө да, башкы каарманыбыз эч кимисине туттурбай качып үлгүрдү дегенде, сырттан машина уруп кетип, жанагы адвокаттын колуна түшүп калат. Аннаны өтө катуу кыйнашса да, ал бир да сөз дебейт. Ар түрдүү жолдор менен да сүйлөөгө мажбурлай алышпайт. Ошентип жатып 3 адам аны өлтүргөнү келишет. Бирок Анна алсыз көрүнгөнү менен ал үчөөнү 3 жака чачып салат да, ал жерден качып кутулат. Кайра жанагы байкерлердин башчысына барып, өлгөн атасындай болгон Муди ал үчүн канчалык кадырлуу киши экенин жана аны өлтүргөн кишини табыш керек экенин айтканда, башчысы болсо аны Вьетнамдагы бир психикалык ооруларды даарылай турган ооруканага жөнөтөт. Көрсө ал жактан жанагы издеп жүргөн адамдын оорукчан баласы бар экен эле. Ал жактан да из таба албай турганда, жанагы китепканага келип номерин таштап кеткен адам чалып, издеп жаткан адамы тууралуу маалыматты билерин айтып кечке тамакка чакырат. Экөө жолугуп, кобурашып көпкө сүйлөшүп отурушат. Бирок жанагы киши эч нерсе айтпайт. Экөөнүн жолугушуусунан кийин жанагы киши Аннанын кыйнаган адвокат адамдарын жөнөтүп, аны да өлтүрүүнү каалайт. Бирок ал да бош эмес экен. Адамдарды тез эле ары бери кылып коет. Анна болсо жанагы адвокат турган жерге келип, аны кандай кыйнаса, аны да ошондой кыйнап өлтүрөт. Жанагы киши да адамдарынан кутулгандан кийин адвокатты жок кылууга келет. Анна менен ошентип экөө кайра жолугушат жана кыянчаян мушташыш башталат. Мушташып жатып эле экөөнүн урушу сүйүү урушуна айланып кетет. Андан кийин көчөдө кетип жатканда бир адам келип Аннаны жаралайт. Кайра эле артынан бир адам келип аны куткарат. Кызык жери бул Муди болчу. Ал өлбөгөн экен эле. Ошентип алар издеп жүргөн адамдарынын адресин таап, ошол жакты карай план түзүшөт. Эртеси кечинде издеп жаткан адамынын чоң бир жыйыны боло турган. Ошол жерге бир официантка катары кирип, эми атайын деп жатканда жанагы түндү бирге өткөргөн киши келип токтотуп калат. Анна качып үлгүргөнү менен алган жаратынан улам алыс кача албайт. Ушинтип турганда жанагы Муди болсо издеп жүргөн кишинин жашырынган бөлмөсүнө кирип, бомба менен өзүн да, жанагы кишини да жардырып жиберет. Ошол учурда Анна кинонун башында Муди аны таап алган жерине барып, бардык болгон окуяны эстеп, ата энесин сагынып отурганда, жанагы киши да артынан келип калат. Себеби ага турган жеринин адресин Анна жөнөткөн эле. Ушул жерде кинонун аягы бир аз түшүнүксүз болуп аяктайт.